Өлкөдө спорт деп күйүп жанган адамдар бар. Алардын саны аз болгон менен мындай адамдардын колунан жаралган эмгектин көлөмү көп эле. Сыдыкчан Төлөнов мына ушундай инсандардын катарын толуктайт. Ал 1986 жылдан бери Ош облусунун Кызыл Мээнет айылындагы стадионго өз күчү менен кам көрүп, кармап келет. Курулган моментте бул молхона болгон. Молхонанын ичинде mana shu turgan yerlardan uzuniga 100 metr silosный яма болгон. Ени 5 metr, чукуру 5 metr. Силос чуңкурунан сырткары бүгүн көк майсаң басып турган оюн талаасынын ортосунда суу толтурулган аң бар эле деп эскерет Сыдыкчан мырза. Анын айтымында мына ушулардын баарын ал кездеги автобазанын жардамы менен толтуруп түздөп оюн талаасына айланткан. Ал эми бир нече жылдан кийин ашар жолу менен оюн талаасынын жээгинде чечинүүчү жай да пайда болот. Аздыр көптүр колдон келген аракетти кылып келе жатабыз дейт футбол күйөрманы. Biz o'zimizni kuchimiz yetganicha razvalkani оборудование qilganmiz. Mana yerda bir yilda 2 martadan turnir o'tkazamiz. Hali kalendar turadi. Bizning yerda dush yo'q. Mana yerda mana ko'rib chiqasizlar 30 metr yerda tribuna qilish kerak. Odamlar futbol mahalda o'sha yerda emas, tribunada o'tirish kerak. Азыр айыл балдарынын баары бул жерде топ кубалап ойноп жүрөт. Ал эми мен жаңыдан стадион ачуу демилгесин көтөргөндө абдан эле оор болгон дейт Сыдыкчан мырза. Анын айтымында ошол кездеги компартиянын биринчи катчысы болуп турган Михаил Горбачевго чейин кат жазууга туура келген. Биз жазган хатты Горбачевге жеткизгени жок. Машарда кармап калышкан. O'shunda Abkom partiyada Gensa Roza Ivanova degan ayol kishi bo'lgan. Shu ayol kishi Osh oblasti bo'yicha kultura sporti xo'jayini bo'lgan. Учурда бул оюн талаасында 60тан ашуун балдар машыгуу өткөрөт. Сыдыкчан мырзанын уулу айылдын мектебинде дене тарбия мугалими болуп эмгектенгендиктен жумуштан сырткары убактысында мына ушул балдарды машыктырат. Ал эми мынча түйшүктүн сизге эмне кереги бар деген суроого Сыдыкчан Төлөнов төмөнкүдөй жооп берди. Meni shu Alloh taolo shu fanatik futbol qilib jiratgan ekan. Men shu jursam, tursam, uxtasam ham shu futbol qancha ballar, mana hamma ballar meni baldarim. Men futbol bu yerda bo'lsa, umuman futbolsiz yashamasam kerak. Жаш балдардан сырткары футбол күйөрманы команда түзүп 20 жылдан бери өлкө чемпионатынын 1-лигасына катышып келет. Быйылкы чемпионатта өз аймагыбызда алдыңкы орундарга күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бар дейт ал. Мына ушундай спорттун күйөрмандары көбүрөөк болсо, чоң каржысы жок деле кыргыз спортун көтөрүүгө болот деп айтууга негиз бар.